Assalamu алейкум урматтуу мекендештер. Биздин каналдын катталуучулары жана биздин каналды жаңыдан көрүп жаткан көрөрмандар. Бүгүн биз сиздерге диний тарбиялуу мазмундагы маалымат жеткизели деп турабыз. Мухаммед пайгамбарыбыз Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Ал мынтип айткан: садака жамандыктын 70 эшигин жабат деген. Ушул садака жөнүндө бүгүн сиздерге бир аз баян жасап берели. Анда алдыңкы бир аз мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар, эмне жөнүндө сөз болот экендигин алдыңкы мүнөттөрдө билесиздер. Аллах ыраазычылыгы үчүн кылынган мадди жана манавай, материалдык жана руханий ар бир жакшылык садака деп аталат. Шайтан бердирүүнү каалабаса дагы садака берүү керек. Шайтан кембагал болуп каласыңар деп коркутуп, силерди сараңдыкка, жаман нерселерге үндөйт. Садака бердирүүнү каалабайт. Аллах болсо силерде өзүнүн кечиримин жана ырайымын убада кылат. Аллахтын ихсаны экенин бардык нерсени билүүчү. Бул Курандагы Бакара сүрөсү 268-аят. Садаканын пайдалары тууралуу хадисте мындай деп айтылды: ооруларыңарды садака менен дарылагыла. Садака бардык ооруларды жана балелерди жок кылат. Илими болгон илиминен, мал мүлкү болгон мал мүлкүнөн садака берсин. Жакшылык өмүрдү арттырат, садака күнөөлөрдү кетирет жана жаман өлүмдөн коргойт. Садака берген адамдын ырыскысы артат жана дуасы кабыл болот. Садака кабыр азабынан коргойт, кыяматта да өз коргоосуна алат. Кыйынчылыктарды садака аркылуу алдын алгыла. Суу отту өчүргөн сыяктуу садака да күнөөлөрдү жок кылат. Садака 70 түрдүү баленин алдын алат. Булардын эң жеңили жуззам жана барас. Бул бүт денени жара жана так кылган оорулардан сактайт дегендей. Садака шайтандын белин сындырат. Жашыруун берилген садака Аллахтын ачуусун кетирет. Аз болсо дагы садака бергиле. Акчасын сактап бербеген адамга Аллах дагы ихсанын токтотуп коет. Ырыскысынын мол болушун каалаган адам садака берсин. Садака берүүгө шашылгыла, анткени бале садакадан өтө албайт. Садака бергиле, себеби садака тозоктон кутулууңарга себеп болот. Күндү садака берүү менен баштоо балеелердин алдын алат. Садака нафил орозо кармагандан жакшыраак. Садака катары берилген бир бөлүк Аллахтын алдында Ухуд тоосундай чоң. Көрдүңүздөрбү? Садака катарында бир сындырымнан Аллахтын алдында Ухуд тоосундай чоң деген. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздерге жеткизген маалыматыбыз ушулар болду. Анда кандайдыр бир ойлор, пикирлер жаралса, комментарийге калтырыңыздар жана бул видеону башка адамдар менен бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Кийинки берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, ден соолук болсун барыбызда.